Assalamu alaikum, hurmatly zamandaşlar. Men sizlerge bir çoğun жаңылык айтам. Kumtörдөн да, жетим тоодон да пайдалуураак асыл таштарды айтам сиздерге. Ушу видеону акырына чейин көрсөңүздөр, ушул акчанын күйгөнүнө ичиңер ачыштымы, замандаштар? Бирок өлкөбүздө оорулар, төрөтүйүндө келечегибиз, жаш балдар өлүмгө күйүп баратат. Ага баарыбыз кайдыгербиз. Бийлик өкүлдөрү иш-чараларды көрбөйт. Бозулган зенизин коркутат болбой, бийлик деле жамандай бербей, биз да өзүбүзчө бир иш-чара көрбөйлүбү? Ушу медицина тармагы менен мектептер аралык конкурс уюштуруп бере жаткантет. Мен жаныма бир 500 миң чыгарайын. Жылдын эң мыкты окуучусу жана жылдын эң мыкты медайымы. Бул конкурстун негизги максаты өлүмдү азайтуу жана жаштарды чет өлкөлөрдө окутуу. Биздин медицина алсыз болгондуктан көптөгөн жарандарыбыз ооруп Индияга жана башка өлкөлөргө барып лечение алууда. Миллиард деген карапайым элдин акчалары сыртка чыгып кетип атат. Ошол акчаларга биз жаштарыбызды окутсак болбойбу? Албетте болот. Жана качанкыга чейин карапайым элдин балдары стройкада жүрүп, идиш жууп, көчө шыпырып, кыздарыбыз болсо көрүнгөн өлкөнүн туалетин жууп жүрүш керек. Келгиле, андан көрө ушул жаштарыбызды чет өлкөлөрдө окуп келгенине шарт түзүп берели. 4-5 жыл жаштар менен иштеш койсок, ушул жаштар сырттан окуп келсе, биздин өнүгүшүбүзгө ушулардын салымы көбүрөөк болот эле. Башында айтып өткөнүмдөй, Kumtörдүн жетим тоонун бизге эч кандай пайдасы деле жок чын-чынында. Ушул келечегибизди жаштарды окутсак, ошол бизге пайдалуу. Анткени бийликтин көзүн карабайт, чет өлкөгө барса тил билет, эл көрөт. Кайсы өлкөдө эң күчтүү врачтарды чыгарат, ошол жака окуталы. Кыскасы бул конкурстун жеңүүчүлөрү кайсы өлкөнүн университетин тандаса, ошол университеттин каражатын мамлекет көтөрөт мындан ары. Бизге ушундай элге керектүү мыйзамдарды кабыл алып берсин президентибиз. Практика жүзүндө иштей турган мыйзамдар керек бизге. Эгер бийлик өкүлдөрү колдобосо, биз өзүбүз аракет кылып өзүбүз окуталы жаштарды. Келгиле, биргели, замандаштар. Жана президентибиз Садыр Нуркожоевичтен бир мыйзамды кабыл алып беришин сураналы. Мен сунуштап көрөйүн. Садыр Нуркожоевичке сунушум бар эле, бир мыйзам кабыл алып берсин, элге керектүү болгон. Мисалы 18 жашка чейинки жана пенсионер ата-энелерге 18 жашка чейинки жаш балдар ооруп калса, оор дартка чалдыгып калса, ошонун суммасы, мисалы үчүн айыктыра турган суммасы $10,000 ашып кетсе, же болбосо ошол үй бүлөнүн ата-энесинин айлыгын, 1 жылдык айлыгын топтогондо жетпей калса, андан ашыгын мамлекет көтөрүп бере тургандай мыйзам кабыл алып берсин. Жана ошондой эле пенсионерлерге деле. Мисалы пенсионерлер канча средний 5 миңден алабы, 1 жылдык пенсиясын топтогондо жетпей калса, лечениясына ошодон ашыгын мамлекет төлөп берсин. Мен ушуну суранат элем да. Эмнеге дегенде, көпчүлүк эле карылар, жаш балдарыбыз, ата-энелери акча таба албай ооруп өлгөндөр көбөйүүдө да. Дыйкандарга деле ушул сыяктуу конкурстарды өткөрсөк болот. Жана ошондой эле дыйкандарга мамлекеттен бөлүнгөн 7%тик жөлөк пул чын-чынына келгенде элге толук жетип барбайт. Жарым жолдон бизнесмендер тоноп кетет, таанышы барлар алып кетет. Дыйкандарга, окуучуларга, студенттерге мындай атаандашуу жүргүзүш керек да негизи чын-чынында. Бийлик өкүлдөрү элди башкарбаш керек негизи. Элге кызмат кылыш керек. Мисалы маңкурт элди башкаруу оңой болот да. Айрым бийлик өкүлдөрүнө элдин мындай илим алуусу тоскоолдук жаратат да. Ошон үчүн 90-жылдан бери карапайым эл баш көтөрбөй турган схемаларды чийип койгон, ошодон дагы деле чыга албай атабыз да. Сөздүн кыскасы, бириксек ийгиликке жетебиз, замандаштар. Келгиле, ошондуктан 7 областта мындай курама команда түзөлү. Эл үчүн кызмат кылам, элдин башын бириктире алам деген жаштарды командага чакырат элем. Мисалы 3-4 адамдын атын атап өтөйүн. Элдин башын бириктире ала турган адамдардын атынчы: Көл тараптан Азамат Исмайлов агабыз, жана Манас Ниязов көп көрүүчүлөрдөн, Өмүрбек Талас, Гүлнара Кахарова апабызды командага чакырат элем. Сиздер да сунуштагыла, кимдерди командага чакырсак болот? Элдин башын бириктире ала турган адамдарды сунуштаңыздар. Ар бир бийлик коррупция менен күрөшөм, эл жардам берсин деп хайп кармайт. Бирок иш жүзүндө андай эмес. Андай боло турган болсо, журналист, активист, блогерлерге жаңы мыйзам кабыл алып берсин. Кимде ким мамлекеттин казынасына кол салган коррупционердин бетин ачса, ошол журналистке же блогерге, активистке ошол коррупционердин кустурулган акчасынын 10% активистке болобу, журналистке болобу бетин ачкан адамга берилет. Жана ошондой эле аларга кол тийбестик укугун камтып берсин. Ошондой иш жүзүндө коррупционерлер азаят. Менде көйгөйлүү, элге пайдалуу идеялар көп. Бирок көптү көрдүм, көптү билем деген эмес ал. Мисал катарында сиздерге бир
нерсени айтып кетейин. Бир Илимпоздун видеосун көрүп калдым. Ал айтып жатат, менде бир алма бар дейт, сенде бир алма бар дейт. Экөөбүз алмаларыбызды алмашсак, экөөбүз да кайрадан эле бирден алма дейт да. Бирок сен билгенди мага айтсаң, мен билгенди сага айтсам, экөөбүз да экиден идея жана экиден нерсени билебиз деп атат да. Ошол мени абдан катуу таасирлентти. Ошондуктан мен көптү билем деп текебирленбей, бири-бирибиз менен илим алмашалы. Келгиле замандаштар, биримдикте, мамлекетте өнүктүрөлү. Аманатка кыянат кылбайлы замандаштар. Жаштар жана кыз келиндер биздин аманатыбыз. Жаштар бузулду, Турцияга барып кыздарыбыз бузулду деп деген ушактарды таратпай, окуп илим алып келечекке кызмат кылып атат деген сөздөрдү тараталы. Жаштар бул көчөт сымал. Көчөткө суу куйбасаң куурайт. Ошондуктан жаш кезинде илимге суугарып калалы келечегибизди. Жаштарыбызды ар нерсеге окшотсоң болот. Уядан уч албаган балапан да булар. Чыныгы мекенге күйгөн патриотторду спонсорлукка да чакырат элем. Мен Садырчы да эмесмин, Адаханчы да эмесмин, Текебаевчы да эмесмин, Камчыбек Ташиевчи да эмес. Мен чыныгы мекенчилмин деген жаштарды спонсорлукка чакырат элем. Исламидинова деп чыгат. Ар бириңдин которгон акчаңды жана фамилияңды Аманат 07 деген WhatsApp каналдан тизмеңерди чыгарып турам. Ар бириңе отчет берем. Мисал катарында айтайын. Паланчаев Түкүнчө мынча сом которду деп тизмеңерди чыгарып турам ошол WhatsApp'тан. Мага сиздердин 1 сом тыйыныңар, 1 сом акчаңар керек эмес. Эгерде бир жума ичинде ошол тизмеңер которгон акчаңар ошол группадан чыкпай турган болуп калса, сотко берсеңер болот. Мага ишенбегениңер бул бийликке ишенбегениңер. Демек Кыргызстанда адилеттүүлүк жок. Ошол себептен бири-бирибизге ишенбейбиз. Кааласаңыздар, мага ишенбесеңиздер, бир аалымдарыбыздын бирөөнө берели ошол картаны. Ошол жетектердин кармазын. Ошол аалымыбыздын уруксатысыз 1 сом чечип алган болсом, сотко берсеңиздер болот. Бул негизи патриотторго вызов. Жаш күч командасын угуңуз, Садырова, жаштардын үнүн угуңуз деп кайрылып колдоп турсаңыздар болот. Жана ошондой эле блогерлердин, журналисттердин постунан көп просмотр алса, ошолорго да белегим бар. Кимде ким группаларга көп таратканын, поделиться кылганын далилдесе, ага да белегим бар. Мектеп окуучулары биринчиден болуп колдоп, мектеп аты жөнүн, номерин комментарийге калтырса, ошол мектептин окуучуларына да белегим бар. Мен элге таанылайын же депутат болоюн деген ой максатым жок. Же паланчаны шайлагыла, же Түкүнчөнү шайлагыла десем да сотко берсеңиздер болот. Мен паланчаны шайлагыла, Түкүнчөнү шайлагыла десем, анда адилетсиздик болот. Анткени ар кимдин өз эрки, кимди ким шайлайт. Мени ким деп же бет капчан адам деп койсоңуздар болот. Карасаң келатат артыңан, келатат жаштардын заманы. Бакуат карылык кааласаң, алыска таштагын арканды. Келатат жаштар, келатат элиңдин эселин жебеген.